Кудайдын чакырыгы. 1 май. Мыйзамсыз иштери кечирилип, күнөөлөрү жабылган адам бактылуу. Күнөөсүн теңир мойнуна салбаган жана куулугу жок адам бактылуу. Мен унчукпай койгондуктан ар күнү кыйнала берип, денем алсырап калды. Анткени менин үстүмдөгү колуң күндүр-түндүр кыйнады. Кургакчылык убагындагыдай өң түстөн кеттим. Бирок мен сага күнөөмдү ачык айттым. Айыбымды жашырган жокмун. Кылмыштарымды мойнума алып, Теңирге ачык айтайын дедим. Ошондо сен мени күнөөмдүн айыптоосунан куткардың. Ошон үчүн ар бир адил адам өз убагында сага сыйынсын. Ошондо ага суулардын ташкыны жетпейт. Дөөттүн забуру. Кудай аны менен иштешкенден кийин, тарбиялангандан кийин жазып жаткан тажрыйбасы. Бул жерде Теңирден алган сабагы менен бөлүшүп жатат. Адам үчүн күнөөлөрүнүн кечирилгени бул чоң бакыт. Күнөөлөрү кечирилген адам гана чыныгы тынчтыкта боло алат. Дөөт күнөө кетирип алгандан кийин унчукпай жүргөндөгү абалын сүрөттөйт. Соолуган гүлдөй болгон абал. Абийири тынымсыз тытып жаткан абал. Кудайдын оор колдору анын үстүндө тургандай абал. Көп адамдар ушундай абалда жылдап жашап жүрүшөт. Күнөөлөрүн моюнга албай, сыртынан жылмайып, ичинен курт жегендей куурап жашагандар бар. Бирок чыныгы бакыт жана тынчтык күнөөлөрдү моюнга алып, кечирим алганда гана келет. Ал канткенде болот. Унчукпай жүрө бербей, оозду ачып, "О Кудай, сенин алдыңда күнөө кетирдим, эзилдим, мени кечир, оор жүктөн бошот" деп сыйынганда, Кудайдан келген тынчтык жүрөккө толот. Бүгүн куткарылуу күнү, бүгүн ырайым күнү.